Рамазан айынын келгенин жар салып, 7 каналдын жамааты Рамазан айтууну баштадык. Алгач эле Кыргыз улуттук Манас театрына жөнөдүк. Ал эми биздин командадагы даяр, өзүңүздөр көргөндөй, баштарына ак калпак, колдоруна Кыргыздын улуттук аспаптары. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүм, сиздер дагы биз менен бирге болуңуздар. Атайым үшін Рамазандагы буйруган, насип кылган, мындай бир ынта койгон, көңүлдөн өзгөчө орун тапкан адамдын үйүнө айтылат. Анан биздин жаңы ачылып аткан куттуу өргөбүзгө биринчилерден болуп бүгүн мынтип мынакей Рамазанды жар салып келген, Кыргыздын байыртан бери келе жаткан салттарынын бири, каадасынын бири ушундай ниет коюп келгениңизге, кадам койгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Орозо айы баарыбызга куттуу болсун. Жараткан кармаган орозолорубузду кабыл кылып, тилеген максат мүдөлөрдүн баардыгына жеткизсин. Бардык кыргызстандыктар тилеп аткан ушул ооз ачардагы элге, журтка жакшылык тилеп аткандардын баардыгы кабыл болсун. Журтубузда ынтымак, тынччылык болуп, ийин тийискен ынтымак болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдик менен мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Бүгүнкү болуп аткан мамлекетибиздеги жакшылыктардын баардыгынын эртеңине күн батпасын. Негизи эле орозо кармадыңызбы? Канча жыл болду? Орозомун канча жылдан бери кармап атканым сыр кылайын. Эми бул жеке адам менен Кудайдын ортосундагы иш сыр эле болгону жакшы го. Буга чейин да ушундай Рамазан айтып келишчү эле? Буга чейин театрыбызга, бул театрга биринчи жолу болуп атат. Былтыр буга чейинки Сары Өзөн шаарчасындагы үйүбүзгө дагы Рамазан айтып келген, өзүмдүн өргөмө дагы Рамазан айтып келишкен. Өзүм Рамазан айтып чоңойгон баламын, айылдын баарын кыдырып, биз эми комуз, кыяк жок эле мындай эле айтчубуз. Таяктар менен шылдырактарыбыз бар эле колдорубузда. Ошентип ассалому алейкум Рамазанды кыдырып, мен да ушинтип ынта койгон үйлөргө, өзүм жакшы көргөн үйлөргө барып алып кыдырып айтчубуз. Анан бата берип Рамазан айтып чоңойгом. Биз эми мамлекеттик маданий мекеме болгондуктан өзүбүздүн театрыбыз чыгарган китептерден белекке беребиз. Бул китептер сиздерге жагат деген жакшы тилектейбиз. Бул жерде болсун кыргыз маданиятынын, кыргыз музыкасынын антологиясы. Буга чейин Балбай агай чыгарган Ала тоо таңшыйттын экинчи бир варианты десек болот. Самат Көчөрбаев ага түзгөн китеп. Ушул китептерди барыңыздарга тапшырам. Бул жерде болсо Амантай экөөбүз Амантайдан Аксанат деген ырлар жыйнагы, бул жерде болсо Салимбай Турсунбаев атабыздын Чоң казак деген китеби. Жежебизден баштайлы экен.
Мынакей эки Рамазан айында сиздердин ак өргүңүздөргө келип отурабыз. Биринчи жолу мындан кийин жалаң ушул жерге жакшы адамдар келсин. Эки Рамазан айында карман орозоңуздар кабыл болсун, короңуздар малга, кампаңыздар даңгат болсун. Жараткан Алладан эмне тилек кылсак тилегиңиздер кабыл болсун. Ушул жерде ар дайым өр, күлкү, шаң болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун. Сиздер деген эл кызматында жүргөн адамсыздар. Бүгүн атайын 7 канал ушу сиздерден баштайлы абар көбөгө деп келип отурабыз. Ушул имаратыңыздар бут болсун, дел соолукта болуңуздар, баарыңыздарга чыгармачыл ийгиликтер болсун. Илгертеден барган жерине жакшы тилек менен жарамазан айтып, баталарын берип келишкен эмеспи. Биздин 7 каналдын жааматы дагы жакшы тилек менен жарамазан айтууну улантуудабыз. Ал эми биз азыр Сокулук районуна караштуу Шопоков шаардык мэриясына келдик. Мэр бизди кандай тосуп алат? Азыр чогуу көрөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Каналдын жааматы дагы жакшы тилек, жакшы ниет менен атайын сиздерге да келип калдык. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Күттүңүздөр беле? Ооба эми ушул орозо ыйык баарыңыздарды кирип келген ыйык орозо айы менен куттуктайм. Өзүмдүн атыман, мына Шопоков шаардык администрация аппаратынын атынан, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын атынан ушу баарыңыздарды кирип келген орозо айы куттуу болсун. Ыйык орозо айы тынччылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Мамлекетибиз өнүккөн, жетишкен мамлекеттердин бири болсун. Анын ичинде ойлойм, биз дагы Шопоков шаары жакшы бир жетишкендиктерге жетебиз деп. Албетте, бул орозо айында ушул кыргыздын салтын улап, ар бир кечинде ооз ачардан кийин ушу кыргыздын ата бабадан келаткан салтты сатып жарамазан айтуу салты калган. Аны да биз күтүп отурабыз. Мына акыркы бир жумадай күнүбүз калды орозонун аякташына. Эртең буюрса кадыр түн башталат уже. Ошол эмне дейбиз? Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге рахмат. Ушундай кыргыздын када салтын улантып жүрө бересиздер деп мен ишенем. Сиздерге рахмат. Мына азыр ыйык Рамазан айы, анан ушул айда Шопоков шаарында негизи ар улуттун өкүлдөрү жашайт эмеспи? Анан деги эле кандай иштер болуп атат? Балким кайрымдуулук иштери жагынан? Кайрымдуулук жактан дагы биздин ушу жергиликтүү тургундарга ар кандай материалдык жардамдар берилип жатат. Андан тышкары биз дагы өзүбүз тараптан ушу ооз ачар иш чараларын жүргүзүп атабыз. Эртең жакын арада райондук масштабта ушу апрелдик революциянын 14 жылдыгына арналган ага дагы кечки амал ооз ачуу иш чаралары уюштурулуп жатат. Биздин ушу биргеликте Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте.
Жакшы, келиңиз анда жалпы кыргыз элибизге дагы сизден каалоо тилек болсун. Кыргыз элибизге жана өйдө айткандай эле эмне дейбиз эми, тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин бири болсун, жетишкен мамлекеттердин бири болсун. Кудай буюрса, жакшы тилектердин баарына кошулам. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Ал эми биздин жамаат анда эмесе сиздерге бата берип коелу. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, короңуздар малга, кампаңыздар даңгат болсун. Ушул бир чоң шаарда башкарып атасыз, башкарган ишиңизде ийгиликтер болсун. Ар дайым кыргыз элинин өнүгүп өсүшүнө өзүңүздүн зор салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Ден соолук болсун. Дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, кабыл ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын мэри бизди өзгөчө сонун маанай менен тосуп алды. Ал эми биз кийинки жарамазанды улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин команда жарамазан айтууну өзгөчө шаң менен улантуудабыз. Ал эми биз кийинки барган жерибиз Найман спорт клубунун негиздөөчүсү, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Келдибек Атайбековго келдик. Азыр кызыктын баарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы? Орозо айына карабай бул жакка машыккандар аябай көп экен. Негизи орозосузбу? Ооба, орозобуз баардыгыбыз. Бул жерде 90% адамдар орозо кармайт, жаш балдардан өйдө дагы. Буюрса эми адамдардын ушу өзүн жакшы көрүп, ден соолугун кароосу маанилүү болуп турган чагы. Ошондуктан биз баягы спортко кызыккандардын саны да арбын. Андыктан өтө сонун маанайды көтөрдүңүздөр. Сиздерге да чоң рахмат. Күттүңүз беле? Чында күткөн эмеспиз. Күтүүсүздөн келип калдыңыздар. Мунун баардыгы бизге дагы сонун маанайды тартуулайт. Негизи эле ушул орозо учурунда ушундай машыгуу бул кыйын эмеспи? Же жеңил түрү барбы? Кандай каралат бул жагы? Негизи эми баягы күнүгө тамактанып жүргөн жаныбыз тамак жебей кала турган болсок өтө оор болот. Бирок убактылуу эле. Азыр болсо бизге көнүмүш адат болуп калды. Биз наоборот тамак жебей эле машыкканды каалай баштадык. Анткени ашказандар кичирейди. Өтө бир сонун мүмкүнчүлүк пайда болду да. Тынч уктаганга, өзүбүздү жеңил сезип калганга. Андыктан бияка келгендердин баардыгы ошо чындыгы, мындай айтканда, арыктайм деп келишет көбүнчө. Арыктаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Денедеги майлардын баардыгын эритип сыртка чыгарып алганга. Өзүңүз канча жылдан бери орозо кармайсыз? Мен быйыл 6-жыл орозо кармайбыз. Калтырбай. Ошо орозо кармалып деле көптөгөн мелдештерге чыгып келгенбиз, ачпай эле. Анткени орозонун өзүнүн касиети бар, өзүнүн бир күч кубаты бар.
бул бизге наоборот күч берет, дем берет. Өзүнүн Кудай таалам ушунчалык бир жакшы учурду берген экен. Биринчи кармагандан тарта эле уже дайыма ушунчалык бир жакшы сезим менен келебиз да. Бардык мекендештерди, бардык кыргызстандыктарды кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Сиздерге бул айда Аллах таалам эмне тилеген болсоңуздар, ошо тилек ой максаттарыңыздарга жеткирсин. Алдыда орозо айы деле бүтүп баратат. Сагынычтуу айыбыз уже узап баратат да. Андыктан ушул айда дагы жакшы көз ирмемдер менен, жакшы каалоо тилектер менен, ниеттер менен узатып алалы демекчибиз. Ар бирибизге, үй бүлөбүзгө тынччылык, аманчылык, мекенибизде тынччылык, аманчылык болсо, бардыгы болот. Амин. Элбек, мынакей ыйык Рамазан айында кармаган орозоң кабыл болсун, жараткан Аллахтан эмне тилек кылсаң, тилегиң кабыл болсун, короңорго мал болсун, кампаңарга дант болсун. Баягы иштеп аткан ишиңердин ийгилигин көрүп, кыргыз эли үчүн бир жакшы иштер жасап атасың, ошолордун ийгилигин көрүп, ушундай мыкты балдар чыгарыр. Ден соолугуң үчүн өмүрүң узун болсун. Дагы бул жолу кармаган орозоңор кабыл болсун. Жарамазан айтуубуз өзгөчө маанайда уланып жатат. Ал эми кийинки кезек ким деп турсаңыздар, биздин кесиптешибиз Кыргыз Кербен гезит журналынын башкы редактору Гүлбайра эженин үйүнө келдик. Азыр кантип тосуп алат, сиздерге көрсөтүп беребиз. Жарамазан айсак деп, жадрашып айсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкындан. Akbayladın tereke, uşul uygu bereke, atmanından beri koy, atmatana geri koy, aylanayın çekeke. Aylanayın çekeke. Жарамазан айтып сиздердин үйүңүздөргө да келип калдык. Рахмат барыңарга, ошо 7 каналдын бардык жамаатына дагы барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, кармаган орозоңуздар. Ошо быйылкы орозо жылындагы, ороз айындагы ошол эмне тилеген тилектер болсо, ошонун баары сиздерге кабыл болсун. Чыгылып тынччылыктын жылын алып келген, молчулуктун жылын алып келген. Эң башкысы заманыбыз жакшы болсун, Анан ошо 7 каналдын бардык жамаатына дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ушинтип эле ар дайым ушинтип Жарамазан айтып эле кийинки орозо Жарамазанына да чогуу бирге бололу баарыбыз. Рахмат баарыңарга. Гүлбайра эже, сиз дагы орозо кармадыңыз да? Мен быйыл ооруга байланыштуу кармай калдым да. Жылда кармачымын, ошо быйыл деген кичине ооруп кармай калдым. Атак балдарым бүт баары кармап атат, кызым да кармап атат, үйдө бир эле келин экөөбүз эле кармай элекпиз. Калганыбыздын баары кармап атат. Ошол. Рахмат да бул жолу. Келгиле нандан ооз тигиле. Гүлбайра эже, негизи эле биз сиздин үйүңүзгө келдик да, атайынчы. Анан ишканаңызга дагы ушинтип Жарамазан айтып келишет беле? Ооба. Ошону Бирок азыр деген 2 жылдан бери ишканам деген бул жакта эле болуп калган. Ушул жака көчүрүп алган подвалда менин ишканам. Өзүм болсо ушул 25 жылдан бери ошо газета журналда редактор болуп иштейм. Учурда ошо газета журналдарым чыгып атат, Кудай буйруса, тынбай эле. Амин. Тегерим бере берсин, тегерим келе берсин, Кудайым бере берсин, кубалашып келе берсин. Ыйык Рамазан айында жараткандан эмне жакшы тилек кылсаңыз, дуа кылсаңыз, тилектериңиз, дуаларыңыз кабыл болсун. Небере чөбөрөнүн, уул кыздардын сыйырматын көрүп, алпайган байлычы болуңуз. Бүгүн атайын 7 каналдын жалпы жамааты ошо сиздин үйүңүзгө Жарамазан айтып келип калды. Рахмат. Кыргыздын салт экен. Ушундай сиздин үйүңүзгө жакшы адамдар көп келсин. Ден соолугуңуз бекем болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, 7 каналдын жамааты Жарамазан айтууну улантып жатабыз. Ал эми биз азыр кайсыл жака келди десеңиздер, биз деген Чүй облусуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнө келдик. Азыр бизди кандай тосуп алат, сиздерге көрсөтүп беребиз. Biz geldik, uşul uyga tuş geldik.
ала келген Қиқырған қиқороз қырман чачар Жандаған жигиттер денге чачар Теңгелегі береке жартыларға Құдай берген ырысты қайда қачар Жарамазан айта келдік жаза келдік Осы зеңге бір тумар тала келдік Осы зұмыр қабыл болсын пенделерім Бодыр толырдыр Мұқамini пүскеліге Мұқабашын тақталма Үшілігі түскеліге Адыр-адыр толырдыр Әйдімini пүскеліге Айдыр-башын тақталма Үшілігі түскеліге Негізіле Жарамазан баягы илгертеден бери келе жаткан салт эмеспи? Кандай болду? Аябай жакшы, кубанычтамын. Барыңыздарга рахмат. Ошо Орозо айында Жарамазан айтып келгениңиздерге 7 каналга ыраазычылык билдиребиз. Орозосузбу? Орозобуз, ооба. Канча жылдан бери кармап Быйыл 10 жыл. Жеңил эле өтөт. Жеңил эле өтүп атат, жакшы. Рахмат. Кыргыз элине ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетсеңиз болот. Ошо бардык мусулмандарды Орозо айы менен куттуктайм. Орозосу кабыл болсун, биздин Кыргызстанда тынчтык эле болсун. Ойлогон ой максаттарыбызга жетели. Омин тәңгерім бере берсін, тәңгерім бере берсін, Құдайым бере берсін, қолақ бере берсін. Ыйык Рамазан айында жаратқаннан эмне тілеп кылсаңыздар, тілеңіздер кабыл болсын, қороңыздар малға, кампаңыздар даңға толсын. Ошол Аламүдүн айыл өкмөтүндө канчалаган жакшы иштерди аткарып атасыздар, жакшы. Ошол Аламүдүн айыл эмес, жалпы эле Кыргыз элинин сыймыгы болуп, Кыргыз эли үчүн бир жакшы кызматты кылган жетекчи болуңуз. Ушул жерде иштегендердин баарына ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ден соолуктуу болуңуздар. Ыйык Рамазанда кармаган орозоңуздар, кылган дуаңыздар кабыл болсун, Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Аламүдүн айыл өкмөтү өзгөчө маанайда бизди тосуп алды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 канал ар дайым таланттуу апаларды жана таланттуу аталардын өнөрүн ар дайым колдоп келебиз. Ал эми биз жогоруда Аламүдүн айыл өкмөтүнө барганбыз. Азыр Аламүдүн ынтымак тумар тобунун мекемесине келдик. Азыр бизди кандай тосуп алат, шоу көрөлү. Aftanından beri koy, Akbatağa gele koy, aylanayın, aylanayın, aylanayın cengeti. Ramazan bizge aytılgan, aylanayın kız kalkından. Akbaylanın dereke, dereke, kuşuluğu dereke, dereke, aftanından beri koy, Akbatağa gele koy, aylanayın, aylanayın, aylanayın cengeti. Aylanayın, aylanayın, aylanayın cengeti. Kulaklı kazanın ala geldim, derekesin içine sala geldim. Meşrubat namazın ala geldim, kırgan bir horoz kırman çaçar. Yandagan jigitler tenge çaçar, tengeleri bereke jardılarga. Kuday bergen ırıstık ayda kaçar, ya Ramazan ayta geldik jaza geldik. 38'lik tumar dara geldik, orozomur kabul bolsun pendelerim. Otur görgün musulmanga bıyıl geldik, kargım takası altın taka. Aman gezdim jaktabı bala çaka, kolgan çarga jettinip kirip geldik. Çobaşçımız burulup uşul jaka, gülügümdün takası gülüş taka. Gülü oynup jaktabı bala çaka, gülügümdün jettinip kirip geldik. Kemenimiz burulup uşul jaka. Саламатсызбы? Күттүңүз беле? Жок, күткөн эмеспиз. Аябай ушундай өзү дагы
ушундай толкунданып кеттик. Ушундай биздин кичинекей мекеме болсо дагы келип ушундай жарамазан айтып жар салганыңарга аябай ыраазы болуп отурабыз. Себеби деген ушу жарамазан айтыш бул илгертен келген. Май томуруп жатабы жеңем, эмне кылып жатабы дегендей биз ар бир жылда өзүбүздүн жамаат менен ушу өзүбүздүн айылыбызга жарамазан айтабыз. Кудай буюрса мынакей биз азыр даярданып атканбыз. Бүгүн болсо күндүз ушундай иш үстүндө колун өлчөлөр болуп эле мынтип отурганбыз. Ушундай биз дагы кубанычтабыз бизди эске алып келгениңиздерге. Баарыңардын кармаган ушу кыргыз элиме кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кармабагандардын ниеттери да кабыл болсун. Элибизге тынччылык болуп, бөөдө кырсыктардан Аллахым өзү сактасын. Аябай ыраазыбыз, толкунданып жатабыз. Рахмат. Өзүңүз айтып калбадыңыз, ошо баягы командабыз менен кыдырабыз деп. Негизи сиздердин командада таланттуу апалар бар да. Айылдарды аралап ушинтип жыл сайын жарамазан айтасыздар. Ооба, жыл сайын биздин өзүбүздүн мырзалар тобу да бар да. Анан биринчи жылдары бүт топ боюнча бир маршрутка менен чыкчыбыз. Анан кийин болсо ошо бир эле чакан болуп эле чыгабыз ошо айылдын атуулдарына, себеби эмне дегенде баягы түшүнгөн жарамазанды жергиликтүү депутаттарыбызга эмне үчүн баягы билсин ушу дегендей болуп, азыр кадимкидей эле күтөт экен жыл сайын биздикине келсе экен дегендей кылып, бир 3 күн, 4 күн айтабыз, жетишебиз. Биз дагы ошо мырзаларыбыз менен ушу кечинден баштап ошо чыга баштайбыз. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Атайын бизди сонун маанайда тосуп алдыңыздар. Сиздердин дагы иштериңиздерге ийгилик. Мына сонун кыргыздын ушундай оюсу түшүрүлгөн сонун эмне деп коет? Кийизден өзгөчө бир. Кийизде өздөрү уйтат да. Азыр жана ушул иш менен болуп атабыз. Анан дагы бир айта кетирген нерсебиз, биз дагы азыр ушул күндөр ойлонуп турабыз да. Биз шаарга өтүп атабыз, биздин тиги айлөкпөт МТУ болуп. Анан эми ушу биздин шаарыбыз, ушу биздин тобубузду кабыл алабы же кандай болот деген ойдо отурабыз. Эми Кудай буюрса орозону аман эсен өткөрүп алсак, анан дагы бир киришип сүйлөшүүлөр болот. Уланта беребиз дегенбиз. Кудай буюрса жакшы. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Иштериңиздерге ийгилик. Ал эми биздин командада бата берип коебуз сиздерге. Теңирим бере берсин, теңиренип келе берсин, Кудайым бере берсин, кубалашып келе берсин. Рамазан айында жараткандан эмне тилек кылсаңыздар, тилегиңиздер кабыл болсун. Мынакей ала менен ынтымак тобу деп жакшы иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Ошол иштеген ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Кудайым силерге ден соолук берсин. Ар дайым эле короңуздарга мал толуп, кампаңыздарга дан толуп, ыйык Рамазан айында кылган дуаларыңыздар, тилеген тилектер, кылган ниеттер баары кабыл болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Тамаржеске дагы ушундай тымар тобунун атын алайга, даңкын далайга чыгарып, апалардын башын бириктирип, кыргыздын унутта калган бир колон өрчүлүгүн, кыргыздын ырларын ырдап, элдин көңүлүн көтөрүп, бар болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Бирге болсун, Рахмат сиздерге.